Assalamu alaikum. Урматтуу Мустуу YouTube каналыбыздын катталуучулары, биздин көрүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, саламатсыздарбы туугандар? Бүгүн 5 март 2021 жыл Кара суунун Сары Колот айылындабыз. Бүгүнкү чыгарылышта дыйкандын өспүрүмдөрүн тартып көргөзүп бермекчибиз туугандар. Мисалы үчүн бүгүнкү чыгарылышта 3 өспүрүм чыгат. Үчөөнү көрөлү туугандар. Үчөө тең жаш. Ушул жаз болуп калды. Кунан болчу жылкыларды сиздерге тартып көргөзүп беребиз. Баасын айтабыз туугандар, биз менен чогуу болуп көрүңүздөр. Бул аттын мүнөздөмөсүн башында өзүм угуп, өзүм эле айтып бере турган болдум туугандар. Аттар кол бала экен. Ушул жерде бээлерден эле туулган ушул ороонун аттары биринчи номердеги таза данчак экен туугандар. Азыр тишин көргөзбөйлүбү бир Тишин көрсөтүп туруп тартайын. Бою 1,55 сантиметрден жогорураак, өзүңүздөр келсеңиздер дагы туугандар. Тайлардын чоңдугуна ынанасыздар, ача бер. Мына кетиңиздер. Булардын жеп ичтери кандай? Өтө жакшыбы? Коробу? Жемде турабы азыр же жемде эмес? Жемде турат. Бир бастырып койчу. Минги боло элек, Минги боло элек. Бир жумада бир бастырып бер. Мына кетиңиздер. Аттын баскан басыктарын көрөлү. Туяктары дагы ушундай. Тик туяк экен, така көрөлөк туяктар. Караңыздар, таза данчак. Атасы дагы, энеси дагы данчак экен ушунун туугандар. Бул аттын азыр баасын айтабыз. Баасы $3000 коюлуп тур. Кеми сөзсүз түрдө болот экен туугандар. Анда эмесе алдыдагы номерлерге чалып бул аттарды көрүңүздөр. Үчөө чыгат. Үчөө биринен өтүп бири сыны келишкен аттарды мен тартып көргөзүп берейин туугандар. Минги эмес, жетеленме аттар. Ушулар туугандар чыгат, баарынын жашы бирдей. Анда эмесе кийинки экинчи атты тартып көрсөтөйүн туугандар. Ал атты көрүңүздөр, канчага бааланат, биз менен чогуу сынаңыздар. Мына туугандар, экинчи номердеги сыны келишкен. Бул деле жазга кунан болот экен, уже кунан болуп калды деп деле айтсак боло берчүдөй туугандар. Темиркөк түстөгү бул аттын биринчи эле тишинен көрсөтөлү. Тишин ачып экен. Тишинен баштайлы дагы жаштары бирдей болгон бул кунандарды азыр бааларын айтабыз. Эгерде сизге жагып купуңузга толгон болсо, келечекте жакшы ат кылам деп туугандар ниет кылган болсоңуздар, ушул жерге келип Сары Колотко, Кара Суу району Сары Колот айылы, ушул жерге келсеңиздер болот. Эми бунун дагы бою бая данчак менен почти бирдей экен, аз-маз кичине болушу мүмкүн, бирок монда караганда бирдей эле болуп турат. Бул кара байыр экен туугандар. Кара байыр ушул эле бороодон кол бала болуп чыккан аттарды сатууга коюп атат экен. Жашы жакшыраакпы? Аз-маз, Канча айга жакшыраак? 3-4 ай. Ошондо кайсыл айга примерно 2ге чыгат ушу? Кунан болот. Бул июнь-июлдарга барып. Июнь-июлдарга. Ондон аркысы кеч болот экен да? Аркысы күзгө барып калат экен ошондо туугандар. Анда бул экинчи номерде деле ошол эле баабы? $3000, Кеми болот. Мына туугандар. $3000 кеми бар дейт. Эми 3-чү атты тартайын туугандар. Өспүрүм ала турганда чалыңыздар. Номерлер алдыда турат. Мына туугандар, бул 3-чү номердеги аттын уже тишин көрсөтүп баштадык мынакей. Көрүңүздөр, бул дагы сыны келишкен тору кашканы 3-чү номерге коюп, баарынын бою бирдей экен туугандар. Бири-биринен калышпаган сындуу аттар экен. Үчөө тең кунан боло турган, 2 жашка толо турган аттарды мынакей тартып көргөзүп баштадык туугандар. Бул аз-маз минилет экен, Канча жолу миндиңер? Канча? 5-6 жолу минди. Караңыздар туугандар. Бунун бою дагы 1,55 сантиметрден плюс-минусу бар экен, караңыздар. Азыр бул атка бастырып көрөлүп, така көрөлөк бул дагы. Така көрөлөк. Келечекте жакшы ат кылам дегендер, бүгүнкү чыгып аткан 3 атты көрүңүздөр. Сары Колоттон келип баалашып туугандар. Айтылган баада ылдый берилет. Бул деле баасы бирдей $3000 деп коюлуп атат. $3000 кеми болот туугандар. Көз карашыңыздарды жаза кетиңиздер. Аттар кайсынысы
Sizge жакты биринчи, экинчи, үчүнчү аны комментарийге жазып кетсеңиздер болот достор. Азыр булардын көкүрөк тарабын бир сыр алайын. Арт тарабын баскандарын көрөлү. Чатка аяктарын тартайын тугандар. Бастыр чушакка, сиз бастыр. Мынакей тугандар. Кийинки жазга булар бышты болот. Кудай кааласа бышты болот экен. Баалары $3000 коюлду. Кеми болот. Анда эмесе тугандар бүгүнкү чыгарылыш ушуну менен соңуна чыгып баратат. Аттар жаккан болсо класс басып бул видео менен бөлүшө кетсеңиздер болот. Сиздер менен Муз ТВ каналы болду тугандар. Саламатта калыңыздар. Келерки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө. Охо, бул мынаны сиздерге мындай элге эле жөн эле көрсөтүп коелу дедик тугандар. Бул Польшабы? Сласка. Калтатай. Мынакей тугандар. Калтатай бир чоң аттын эле боюндай экен тугандар, караңыздар. Польша Сласка. Бирок бунун баасы совсем жок экен тугандар. Көрдүңүздөр, аттын бою канча чыгып калат? 1.70 барып калат экен, а? Миниле элек бул дагы? Миниле? Миниле азмаз, а? Жош. Караңыздар тугандар. Эгерде мындай алам деп калгандар болсо сүйлөшсө болобу, болбойбу? Басы жок. Басы жок, а? Мынакей тугандар. Көрдүңүздөр, ошентип бүгүнкү чыгарылыш соңуна чыгып баратат. Саламатта калыңыздар тугандар. Келерки көрсөтүүгө чейин көрүшкөнчө. Мынакей тугандар, дагы бир Першерон деген чыкты. Бул дагы өтө чоң ат экен. Жанагы аттан дагы бийигирээк. Бул 1.75 чыгып калат окшойт, а? 1.80 барып калат. Тугандар көрүңүздөр. Аттын сындуулары ушул жерде экен. Берки аттарды көрүп кеткенче буларды дагы көрсөңүздөр болот тугандар. Жакшы ат көрөм дегендер. Мынакей. Улагы бар. Үйүрү жооп. Караңыздар тугандар.